Жалбырак ТВ каналында жаңылыктар түрмөгү менен күн бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Мөңгүлөрдүн талкаланышына каршы митинги бүгүн Бишкекте өттү. Саясатчылар мөңгүнү жардырып, астындагы алтынды алам деген жеткен жапайчылык деп айтып чыгышты. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын бир тууган инисин өлтүрүп кетишти. Шаардыктар өзлөрүнүн коопсуздугунан кабатыр. Казакстандын Жамбыл облусундагы 2 айыл тургундарынын ортосундагы куралдуу кагылышуудан бир киши каза болуп, 7 жаракат алды. Мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүнөн соң шаардыктар өзлөрүнүн коопсуздугунан кабатыр. Анткени эч бир чыр-чатакка аралашпаган, өзүнүн жай турмуш тиричилигин өткөрүп жаткан Улан Салянов белгисиз адамдардын огунан каза тапты. Бул окуяны айрым саясатчылар Аида Саляновага карата жасалган саясий өч алуу катары түшүндүрүшүүдө. Бул күн жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновалардын үй бүлөсү үчүн каргашалуу күн. Анткени эл өкүлү 42 жаштагы жалгыз бир тууганын акыркы сапарга узатты. Маркумдун денеси Кант шаарынын 1-май айылында жерге берилди. 6 ноябрдан 7 ноябрга караган түнү Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бет капчан адамдар кирип, уулуна жана жубайына тапанча таккан. Улан Салянов кылмышкерлерге баш ийбей кармаша кеткенде ок атылган. Дал ошол замат 17 жашар уулу Абай Салянов бет капчандардын туткунунан качып үлгүргөн. Эң эле өкүнүчтүүсү Улан Салянов канкорлордун колунан каза табат. Бул окуяны иликтөөгө алган күч органдары талаптонуу аракетинде жасалган деп жатышат. Анткени менен маркумдун туугандары бул аргументтерге ынанбай турушат. Политический болбосо ошончо баары окшош кийинип, маска кийип алып, өтүктөрдөн, кийимдерден өтүп, баары кебетелер, формалар да бирдей экен, бойлор да бирдей экен, мындай далдайган чоң балдар экен дейт. Оорлар эми машинесин ар жака катып коюп келишет да, ошо машинеден билип каласың депчи. Анын эшиктин астында бир ак жып турат дейт, ошондой эле кийинген балдар, бирок маскасы жоктор отурган дейт. Машиненин арты менен көчөнү нары каратып коюп коюптур дейт. Пикап машинеси, кара түстөгү пикап машина дейт. Ал эмнеси нары каратып корого тең киргизип коюптур дейт. Ана эле качышты дейт. Ошого отуруп алышып баары качып кетти дейт. Аткандан кийинчи бул эмне себептен андай алып коюп коюшту билбейм. Улан Саляновдун өлүмүнөн соң шаар тургундары өзлөрүнүн коопсуздугунан кабатыр алып жатышат. Анткени менен эч бир чыр-чатакка аралашпаган, өзүнүн жай турмушун өткөрүп жаткан жарандын белгисиз адамдардын колунан ажал табышы өлкөнүн криминалдашып кеткенинен кабар берет дейт алар. Менин жеке божомолум бул биздин органдардын эле криминалдык элементке айланып алышкан кызматкерлеринин иши. Эгерде чындап эле криминал болсо, аялын, баласын да кош атып таштап, анан үй оокатын жүктөп кете беришмек да. Карактоого курал алып келген кылмышкерлер аягына чейин барышмак. Бул буйрутма өлүм, таза саясий өлтүрүү. Салянованы акырына чейин сындыруу аракети деп так кесе эле айтууга болот. Ошондой эле мурдагы баш прокурор Аида Салянованын өмүрүнө мамлекеттик резиденцияда кол салуу болгону айтылып жүрсө, учурда эл өкүлүнө кылмыш иши козголуп, соттук иштери жүрүүдө. Буга карабай Аида Салянова бийликтин айбатынан коркпой, ыплас иштерин ачык айтып сындаганын токтотпой келет. Мындан улам депутат Алмамбет Шыкмаматов бул окуяны ата мекенчи депутатка карата саясий сокку катары түшүндүрүүдө. Кат жазып премьер-министрге жөнөтөбүз. Премьер-министрден бул кылмыштын бетин ачууну, өзүнүн жеке көзөмөлүнө алууну, ошондой эле Аида Жеңишбековнан жана анын үй бүлөсүн, мындан тышкары Өмүрбек Текебаев менен Чотоновдун өмүрүнө реалдуу түрдө коркунучтар бар. Ошондуктан биз алардан бул адамдардын коопсуздугун сактап берүүнү сунабыз. Анткени бул кылмыш айдан ачык эле көрүнүп турат, саясий өңүттө болгондугу, Аида Жеңишбековнанын мурунку генералдык прокурор болуп тургандагы ишмердүүлүгүнө байланышкан.
же болбосо азыркы саясий позициясына байланышкан өч алуу деп эсептейбиз. Ички иштер министрлиги болсо адам өмүрүнө саясаттын тиешеси жок деп ишендирүүдө. Бүгүнкү расмий маалыматтарга караганда кылмышкерлер айдап качып кеткен ак түстөгү минивен үлгүсүндөгү автоунаа табылган. Бирок адам өлүмүнө күнөөлүүлөр кимдер азырынча белгисиз. Коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кылмыштуу окуяны ички иштер министри жеке көзөмөлүнө алганын Азаттыкка билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Аида Жеңишбековна Салянованын жалгыз бир тууган энесинин өлтүрүлүшү боюнча Атамекен саясий партиясынын жана парламенттик фракциясы билдирүү таратты. Атамекен саясий партиясы жана фракциясы тараткан билдирүүдө Улан Саляновдун өлтүрүлүшүндө саясий негиз бар деп, аны маркумдун эжеси Аида Салянованын саясий көз карашы жана эмгек ишмердүүлүгүнө байланыштырышат. Буга бир нече талашсыз далилдерди жана шарттарды айта кетсек болот. Талашсыз, Улан Салянов эч качан чоң саясатта болгон эмес жана бир тууган эжесинин саясий көз караштарына аралашкан же болбосо кийлигишкен эмес. Аида Салянованын жалгыз иниси бизнестин өкүлү жана чоң киреше таап турган деген маалымат жаңылыш. Маркум Көкжар конушунда толук курулуп бүтөлөгүйдө 2 баласын чоңойтуп жаткан камкор ата болчу. Анын жеке менчигинде жогорудагы үйү жана майды аз иче турган унаасы бар эле. Бул биринчиден. Экинчиден, толук курулбаган жана дарбазасы жок. Талап тоногонго мүмкүн болбогон үй кылмыштык ниети бар адамга анык болуп турса, муну куралчан талап тоноо же каракчылык деп айтууга мүмкүнбү? Албетте жок. Үчүнчүдөн, 2017 жылдын 5 ноябрынан 6 ноябрга караган түнү куралдуу кол салууну атайын даярдалган жана өз ишин билгендер жасаган. Биздин оюбузча себеп бир, ал Аида Салянованын жалгыз инисин жана анын үй бүлөсүн жок кылуу. Буга далил катары 3 адам өлтүргүч кылмышкердин үйгө аскердик камуфляжчан жана бет капчан киргендигин айтсак болот. Баалуу буюмдардан эч нерсесин алган эмес. Акча же кымбат буюм издөө максатында үйдү тинтүү дагы болгон эмес. Төртүнчүдөн, Аида Жеңишбековна Салянова башкы прокурор болуп иштеген учурунда жана депутаттык ишмердүүлүгүндө аны жок кылууну максат кылган коркутуулар бир нече жолу болгон. 2014 жылдын 18 сентябрында мамлекеттик резиденциядан Аида Салянованын жашаган жеринин так дарегин талап кылып, улуттук гвардиянын өкүлдөрүнө кол салган учурга атталган. Айта кетсек, айрым укук коргоо органдары тарабынан ойдон чыгарылган кылмыш иши аркылуу 5 жылга соттогондо дагы жогорку кеңештин оппозициялык депутаты Аида Салянова сынган жок жана пикирин өзгөрткөн жок. Тилекке каршы Кыргызстандын саясий турмушунда каршылаштарын жок кылуу бирөө гана эмес. Эсибизде болсо, Медет Садыркуловдун өлүмүн Бакиевдик режим коомчулукту жана массалык маалымат каражаттарын жол транспорт кырсыгынан каза болду деген жыйынтыкка ишенүүгө мажбурлашкан. Бирок 2010 жылдын 7 апрелинен кийин баарыбызга белгилүү болгондой, бул буйрутма киши өлтүрүү экендиги маалым болгон. Ал эми башкы буйрук берген адамдар эркиндикте жүрөт. Биздин оюбузча, ачык оппозициянын өкүлдөрүн жана кээ бир саясий атаандаштарды жок кылуу коркунучу бүгүн деле бар. Бул сөзүбүздө партия лидери Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун бүгүнкү абалы тууралуу айтып кетпесек болбойт. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун өмүрүнө жана ден соолугуна чыныгы коркунуч тургандыгын негиздеп айтсак болот. Ар кандай же атайын пландалган жол менен уюшкан кылмыштуу топтор аркылуу жок кылып коюшу толук мүмкүн. Ушуга байланыштуу биз Атамекен социалисттик партиясы жана парламенттик фракциясы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн талап кылабыз. Коркутуу үркүтүүлөр токтомоюнча жана болуп өткөн кылмыш иши толук ачылмайынча мыйзамда каралган жолдор менен Кыргыз Республикасынын экс башкы прокурору, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Аида Салянованын коопсуздугун бардык шарттары менен камсыздап берсин. Түзөтүү колониясынан чыкканга чейин Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун өмүрүнүн жана ден соолугунун коопсуздугун бардык шарттары менен камсыздап берсин. Бүгүн Кыргызстанда Сталиндик репрессия курмандыктарын эскерүү күнү. Буга байланыштуу бүгүн жарандык активисттер Ата бейитке барып, зыярат кылып келишмекчи. Активист Адил Турдугуловдун азаттык уналгысына маалымдашынча, анда Сталиндик репрессия маалында саясий көз караш үчүн куугун тукталып, жазыксыз атылган атуулдар эскерилип, арбактарына Куран окутулат. Ошол эле учурда азыр саясий негиз менен камакта отургандар дагы эске алынат. 1937-38 жылдардагы репрессия менен азыркы саясий камоолордун окшош
жагы бар. Ошол мезгилде дагы Кыргыздын тың чыкмалары Совет бийлигинин куугунтугуна алынып, жалган жала менен камалып өлтүрүлгөн. Азыр өлтүрүүлөр болбосо дагы саясатчыларыбыз жалган жала менен камакта отурушат. 1938 ноябрдын башында Совет бийлиги тарабынан улутчул, эл душманы деген айып менен атылган 137 адамдын сөөгү көмүлгөн жер Кыргызстан эгемендик аларда 1991 жайында аныкталган. Сөөгүктөр 1991 30 августта кайрадан жерге берилип, бул көрүстөн жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сунушуна ылайык Ата бейит деп аталган. Казакстандын Жамбыл облусундагы 2 айыл тургундарынын ортосундагы куралдуу кагылышуудан 1 киши каза болуп, 7 жаракат алды. Бул тууралуу облустук ички иштер департаментинин басма сөз кызматы билдирди. Полициядан кабарлашкандай, Аса жана Кумтыйын айылдарынын жашоочуларынын ортосундагы жаңжал 7 ноябрга болгон түнү болгон. Окуя 6 ноябрда 2 айыл ортосунда каттаган автобус жүргүнчүлөрүнүн урушунан башталып, кийин түн ичинде уланган. Кечинде 2 айыл жашоочуларынын ортосунда ок атылып, жаңжал чыккан. Жыйынтыгында райондук ооруканага түрдүү жаракаттары менен 7 киши кайрылды. Андан тышкары Кара Кемир айылынын 30 жаштагы тургуну алган жаракатынан каза болду деп билдиришти полициядан. Бул иш боюнча тергөө иштери башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Кыргыз-казак чегарасындагы оор жүк ташуучу автоунааларды өткөргөн Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Актилек бекетинде машиналардын тыгын азайды. Учурда аталган бекетте 40 фура турат. Бул тууралуу Кыргызстандын чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, казак тарап акыркы 3 күндөн бери бул бекет аркылуу автоунааларды өткөрүүнү тездетти. Казак тарап акыркы күндөрү машиналарды бат-баттан өткөрүп жиберди. Үчүнчү өлкөгө транзит менен кетип жаткандар жана бош фуралардагы топтолуп калган болчу. Бош фураларды казак тарап текшербей эле тез өткөрө тургандыгын айтышкан. Ошолордун баары өтүп кетип, тыгын азайып калды. Ал эми жүргүнчүлөрдү автобус, маршруттук таксилерди жана жеңил машиналарды өткөргөн Ак жол бекетинде ушу тапта киши жана транспорт тыгыны жок. Бирок түштөн кийин абал өзгөрүшү мүмкүн. Ак жолдо кээ бир күндөрү саат 11ден кечки 17:00 чейин 100-200 киши топтолуп өтүп жатат. Таластагы Чоң Капка өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу жана жеңил автоунааларды кошкондо жалпы 90 машина турат. Панфилов районунун Чалдыбар чегара бекетинде тыгын жок. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевди кабыл алды. Өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо, куралдуу күчтөрүн мындан ары өнүктүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жана техникалык камсыздоону жакшыртуу, аскер кызматкерлерин социалдык жактан коргоо аракеттери тууралуу сөз болду. Чегара инфраструктурасын өнүктүрүү жана аскердин күжүрмөн даярдыгын жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер туурасында дагы айтылды. Райымберди Дүйшөнбиев чегарачылар үчүн көп батирлүү 2 үйдүн курулушу аяктаганын, Баткен облусунда Миңбулак чегара бекетин ачууга даярдык туурасында айтып берди. Президент тышкы чегараларды чыңдоо жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Мөңгүлөрдөн колуңарды тарткыла деген лозунг талаптары менен бир катар коомдук жана саясий ишмерлер бүгүн Ак үй алдына митингке чыгышты. Алар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөргө каршы. Мөңгүлөрдүн жок болушу адамзат жашоосунун түгөнгөнү. Ансыз дагы суу көйгөйү жаралып жаткан доордо кыяматтын башталышына жол ачуу дешет акциячылар. Акцияга жарандык активисттер, саясатчылар катышып, бул өзгөртүүлөрдү четке кагууга парламентте чакырды. Мөңгүлөрдүн талкаланышына каршы болгон жоон топ Ак үй алдына митингке чыгышты. Алар кен казуу үчүн мөңгүлөрдү жок кылууга уруксат берген өкмөттүн сунушун парламент четке кагышын, андай кылбаса парламент таратылышын талап кылып чыгышты. Бүгүн баарыбыз биригип, бир жакка бас чыгарып, белжеңден кол чыгарып, баарыбыз бир адамдай бекем турбасак, мөңгүлөр эртең жок болот. Турган жерибиз чөл болот туугандар. Бийлик ар бир чыгарган мыйзамында, ар бир чыгарган токтомунда кыргыз элинин келечегине, биздин мамлекеттин келечегине доо кете турган токтомдорду, чечимдерди чыгарып келет. Демек бул бийликти бүгүн мен бул мыйзамын жогорку кеңеш кароодон өткөрө турган болсо, бул жогорку кеңеш таратылсын деп талап кылалы. Мөңгүлөргө кол салуу эл тагдырына кайдыгер кароо. Бийлик мындай түркөйлүктөн артка чегиниши керек дешкен акциячылар экологияга зыян келишине кабатыр болушууда. Алар буга жол берген жогорку кеңештен тармактык комитетинин башчысы Айтмамат Назаровдун дарегине сын айтышты.
абдан капабыз бүтүн кыргыз эли. Ошол эл өкүлдөрү ошол мөңгүнүн маанисин түшүнбөй эле эмне үчүн алар акчага байлык алмаштырып атышат. Бүгүнкү талап жалпы эле кыргыз журтчулугунун ошол мөңгү маселесин боюнча кеп козгогондо токтоткула. Бизге акчанын алтындын кереги жок. Бизге келечек муундар үчүн, өзүбүздүн жашообуз үчүн мөңгү кандай керек болсо силерге да керек. Эсиңер барда этиңерди жыйып туруп туура эмес жасап аткан иш аракеттерди токтоткула дагы мөңгү маселесине чекит койгула. 31-октябрда парламенттин тармактык комитети суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү 3-окууда добуш берүүгө жиберген. Мыйзам долбоору бүгүнкү жалпы жыйында каралмак. Эгерде депутаттар колдоп салышса, анда зарыл болгон учурда мөңгүлөрдө иш жүргүзгөнгө уруксат берилет. Бирок коомчулук ага жол бербөө керектигин айтышат. Мамлекеттин өкмөт чыгарып аткан бул суу кодексине өзгөртүү бул чыккынчылык. Мен айтып коеюн дагы бул чыккынчылык иш. Бул тарыхта кара да түс менен жазыла турган, кийин налатала турган чечим. Биз 5-чакырылышта бул токтомду өзгөртүүнү колдогон эмеспиз. Эгерде силер ушундай өзгөртүү киргизсеңер, муздарды талкуулоо боюнча анда силер отставкага кеткиле деген талапты койгонбуз. Мына биз кеткенден кийин көрүп атасыздар 6-чакырылыштын депутаттары агрардык комитет 3-окуудан колдоп берди. Ал эми бүгүн болсо жогорку кеңештин депутаттары караганы отурушат да. Мен депутаттарга да кайрылат элем. Урматтуу депутаттар, силердин колуңар менен чыккынчылык ишти жасаган атышат да. Мөңгү деген миңдеген жылдарда келип жыйналат. Миңдеген жылдарда. Мына бүгүнкү Давыдов мөңгүсүн казып атышат. Ушул Давыдов мөңгүсүнүн бийиктиги эле 70 метрден ашып кетет. Мына 70 метр деген муз, бул деген миңдеген жылдар бою жыйналган. Бул анан бизге таза сууну, абанын алмашысын, да көптөгөн биздин экологиялык чоң байлыгыбыз бул мөңгү болуп эсептелет. Мөңгүнү алтынга дагы кандай гана байлыкка болбосун алмашпашыбыз керек да. Бул анткени биздин миңдеген жылдарга кайра эле кала бере турган нерсе. Биз акчага айландырсак, акчаны бүгүн жок кылып коебуз. Мөңгү болсо бизге миңдеген жылдар бою дале тукумубуздан окумубузга чейин кызмат кылат. Бийлик Кумтөргениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан аларда кен казууга уруксат берүү керек деп жатат. Ал эми экологдор Кумтөрдөгү ар кыл жардыруулар муздарды бир орундан экинчи жайга көчүрүү мөңгүлөрдүн эришин тездетүүдө дешет. Анткен менен мөңгүлөрдү жок кылаардан мурда алгач көз каранды эмес экологдор текшерип чыгышы керектигин айтышат. Ошондуктан биз деген өзүбүз барып көрүшүбүз керек да, ошол жерге биз жалдаган адистер барыш керек да, башы бош адистер барыш керек. Мамлекетке көз каранды болсо ал уже тияка кол коюп коюшу мүмкүн, кой жумуштан кууп чыгышты да анан тиге болбосун депчи. Ошондуктан бу жерден көз каранды эмес адистер барыш керек, адистер. Жөн эле мындай экологдор жөн эле эмес, адис ар бир тармак боюнча гидролог, глицолог, климатолог, сейсмолог дегендер барып ошол жерден чечишибиз керек да, анан айтыш керек. Мөңгүлөрдү сактап калууга арналган акция катышуучулары тармактык комитеттин төрагасын жана өкмөт башчыны жолугушууга чакырышты. Алар 10-ноябрда парк отелде бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, маселени ары же бери кылууга бел байлашты. Мөңгүлөрдүн талкаланышына жол берген мыйзам долбоорунун кабыл алынышына айрым саясатчылар дагы каршы. Алар муну бийликтин жаратылышты кордоо аракети катары баалашууда. Адахан Мадумаров мөңгүнү жардырып астындагы алтынды алам деген жеткен жапайычылык деп өз пикири менен Жалбырак ТВ каналы менен бөлүштү. Эми келип ошол мөңгүлөрдү жардырып, анан ошол мөңгүлөрдүн астындагы алтынды алабыз деген бул жапайылыкты ошо колдоп турган өкмөттүн арам өкмөт. Бийлигин арам бийлик. Атамбаевдин айтканы бир дагы, жасаганы башка. Кече ООНго барып алып сүйлөгөн сөзүн карагыла дагы, анан бул жердеки ошол эчен кылымдардан бери, жер каймактагандан берки турган мөңгүлөрдү жардырып ошонун ичинен алтынды алабыз деген, булардын акыретин Аллах өзү өтө каттуу жазага салат. Абдан каттуу жазага салат. Себеп бул бүтүндөй элдин болгондо дагы биздин келечек муундун ырыскысына кол салгандык. Бул ушунчалык жаман кара ниеттик менен кол салгандык. Эми ушуну 3-окууга чейин жеткирип келген жогорку кеңешке наалат. Наалаттын бар ушул жогорку кеңешке. Наалаттын баары баягы ушул токтомду, ушул чечимдин, ушул мыйзамдын долбоорун даярдап келген өкмөткө наалат.
алардын дагы урпагы болсо керек, алардын да бала чакасы болсо керек, алар дагы бир жараткандан бир жакшылыкты үмүт кылган болсо керек. Бир нерсе болсо эле мындай бир асылып эле туруп калабыз го, жок нерсени асылып туруп калабыз. Мына көзүңө көрүнүп турган, сенин мөңгүңдү жардырып атканда кайдыгер болгон улут бактылуу болгонго эч кандай укугу жок. Жатасың деп бийлик тарабынан үстөмдүк болушунан коркпойм. Бул тууралуу Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Асанбеков маалымат жыйынында айтты. Кеп Давыдов менен эмес. Өзүңөр билесиңер, бизде өкмөттүн алмашуусу, саясий туруксуздукту. Негизи эле азыркы өзгөртүүлөр эртеңки күнү мөңгүлөрдү иштетүү маселесине бардыгына жол ачып атат. Көпчүлүк айтып атат, кеп кумтөрдү токтотуу маселеси эмес. Кумтөр бул иштеп аткан ишкана, бул ошол эле мөңгү менен бүтүп калбайт. Аны өзүнчө жана нормативдик акт менен иштетсе болмок. Бул эртеңки күнү жана иштеп аткан 17ге жакын ген байлыктарын иштеп аткан ишканаларга жол ачып атат. Бүгүнкү күнү айтты, өзгөчө комиссия түптөлүп, мына ошого жол беребиз деп. Бизде канча жолу өкмөт алмашат, канча жолу ушинтип айтылат. Чындап келгенде, бүгүнкү күнү атайын өкмөт комитети даярдалат деген вице-премьердин жарыялоосун уктук. Бирок кайсы өкмөт бөлүмү, кайсы ишкана ушуга көзөмөл болот? Мына бүгүнкү чейин журналисттерге да коомчулукка белгисиз. Мөңгү мыйзамына каршы акция Ысык Көл облусунун Жетөгүз районуна караштуу Саруу айылында дагы өттү деген маалымат бүгүн четке кагылды. Эскерте кетсек, бир нече маалымат булактар Саруу айылынын тургуну, жергиликтүү активист Замир Мендибаев бүгүн район башчыны иштен алыш керек деген талап менен чыкты деп жазып чыгышкан. Саруу айылынын тургундары Кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы менен 2013 жылдын май айынан тарта митингдерди уюштуруп турушат. Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн ыйгарымдуу укуктарын кыскартпай, парламентте таратпай тургандыгын РИА Новости агенттигине берген маегинде айтты. Ал ортодо президенттин ыйгарым укуктарын кыскартуу боюнча Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр декабрь айында күчүндө кирет. Конституция боюнча президенттин укуктары жетиштүү, бирок мен өкмөттү алмаштырып, анын айрым иштерине аралашпайм. Анын өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Ошону менен катар айта кетерим, Кыргызстанда президент стратегиялык пландоолор менен алектенип, өкмөт башчысы менен тыгыз байланышта иштейт, деди Жээнбеков. Анын айтымында Конституциядагы өзгөртүүлөр президенттин, парламенттин күчтүү, сот системасынын көз карандысыз жана өкмөттүн туруктуу болушуна багытталган. Ошондой эле ал азырынча жогорку кеңешти таратып салууга себеп болчу саясий каатчылыкты көрө электигин кошумчалады. Адвокат Канат Хасановдун арызы боюнча кылмыш иш козголо элек. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда материалдар азыр каралып жатат. Арыз боюнча кылмыш ишин козгоо маселеси чечиле элек. Канат Хасанов өз үйүнө 7 ноябрда таңга жук белгисиз адамдар терезесин бузуп киргендигин билдирип чыккан. Окуядан кийин ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Милиция иштин чоо жайын текшерүүгө киришкен. Канат Хасанов Өмүрбек Текебаевдин укугун коргогон адвокаттардын бири. 2018 жылга карата республикалык бюджетте коопсуз шаар программасына жол коопсуздугун алдын алуу үчүн видео камераларды орнотууга каражат каралган эмес. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында сүйлөп жатып, КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев билдирди. Буга байланыштуу депутат жогорку кеңештин тийиштүү комитеттерин бирге талкуулап, каражат табууга чакырды. Бюджет жана тартип коргоо маселелери боюнча комитеттерге тапшырма берүү керек. 2018 жылга карата республикалык бюджет келди. Анда коопсуз шаарга камераларга акча жок. Чогуу отуруп бир жерден ошол акчаны тапсын. 150 миллион сом оюндарга, 2 миллиард 900 миллион сом капиталдык салымдарга кетип жатат. Ошолордун акырындан кессе акча табылат. Приоритет коюш керек. Төрөгага сунуш, комитеттерге тапшырма берсен. Жол кырсыктары Кыргызстан үчүн актуалдуу көйгөйлөрдүн бир бойдон калууда. Көптөгөн адистер бул маселени жолго видео көзөмөл орнотуп, айдоочулар менен милиция кызматкерлеринин ортосундагы байланышты чектеп, айыппулду электрондук жол менен төлөтүү аркылуу чечсе болот деп айтып келе жатышат. Соңку күндөрү Кыргызстандын аймагында унаа кырсыгы көп катталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына таянсак, 3 күндөн ичинде унаа кырсыгынан 22 адам каза тапты. Арасында жаш балдар дагы бар. Белгилей кетсек, 5 ноябрь күнү Бишкектин Айтматов көчөсүндө 2 унаа кагышып, анын кесепетинен 5 киши каза болгон. 6 ноябрь күнү саат 20:22 чамасында Бишкек Манас аэропорту унаа жолунда BMW үлгүсүндөгү мамлекеттик номуру С5294 АК жеңил унаасынын айдоочусу рулду башкара албай
албай жолдон чыгып бакты сүзгөн. Анын кесепетинен 5 адам каза тапкан. Ушул эле күнү Бишкек-Ош унаа жолундагы кырсыгынан 10 адам киши көз жумган. Анын дээрлик көпчүлүгү 23 жаштын тегерегиндеги жаштар болушкан. 7 ноябрь күнү кечинде Чоңчуй каналына Пегот үлгүсүндөгү унаа түшүп кеткен. Окуя ГЭС 5 менен жер казар айылдарынын ортосунда болгон. Окуя болгон жерге куткаруучулар барганга чейин унаанын ичиндеги айдоочунун аялы, бир уулу жана бир кызы унаадан чыгып кетишкен. Бирок айдоочу менен 2011-жылы туулган уулу окуя болгон жерде каза болгон. Альфа Телеком компаниясынын 100% акциясын сатып алмак болгон россиялык ишкер айым Елена Нагорная учурда документтер менен таанышып, финансылык жана юридикалык анализдерди жүргүзүп жатат. Ал сатып алуудан баш тартышы дагы ыктымал. Айтор анын сатып алар албасы жыл соңуна чейин белгилүү болот. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалымат катчысы Махабат Мансурова Жалбырак ТВ каналына билдирди. Анын айтымында Нагорная Мегакомду сатып алууга макулдугун билдиргенде гана сатып алуунун шарттары макулдашылат. Мегакомду сатуу боюнча аукцион өтпөй, катышуучулардан арыздар түшпөгөндүктөн 25 августта түз сатка коюлган. Баштапкы баа 13,5 миллиард сом деп белгиленген. Эгерде Нагорная сатып алууга макул болсо, ал сумманын 7%-ын комиссиялык төлөм катары төлөп, бардык сот тобокелчиликтерин өзүнө алышы кажет. Бул шарттар өзгөрбөйт деп билдирди Махабат Мансурова. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.